күндүн жаңылыктары менен тааныштырып, назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Кышка карата камылгалар уланууда. Бул багытта Актала районунда алгылыктуу иштер аткарылган. Алдыга бийик максаттарды коюп, өлкөнү өнүктүрүүгө умтулган жаштар менен облус башчысы Эмилбек Алымкулов жолугушту. Мектептерде ысык тамактын берилиши менен балдардын талаптагыдай өсүп чоңоюшуна өбөлгө болууда дешет адистер. Кышка карата камылгалар уюшкандыкта жүргүзүлүүдө. Алып айтсак, Актала районунун бюджеттик мекемелери көмүр отуну менен толук камсыздалса, калкынын 80%га чукулу көмүр отунун кампага түшүрүп алышкан. Учурда аталган райондун жеке менчик көмүр кампаларында 1000 тоннанын айланасындагы көмүрдүн кору бар. Ошол эле учурда Турук көмүр кенинде көмүр казуу иши дале улантылууда. Бул багытта кабарчыбыз Эсенбек Сталбек уулунун репортажында. Азыр канча тонна силерге керек? 15 тонна. Бүт түшүрүп алдыңар. 15 тонна. Дагы анча жардам. Ызгаардуу кыштын келе жатканы байкалганы менен облусубуздун калкынын көмүр оту менен камсыз кылууда кыйынчылыктар жаралууда. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгынын башкы себеби өлкөдөгү ийри көмүргендердин бири болгон Кара Кече көмүр бассейнинде көмүр кесимдерин тазалоо иштерине барып такалууда. Анседе облусубуздун айрым райондорунун калкы кышка карата көмүр оту менен дээрлик 80% камсыздалган. Тактап айтканда, алыскы Актала районунун калкы бир жылда 12 000 тоннанын айланасындагы көмүр отунун керектесе, бүгүнкү күндө анын 80%га чукулу тартылган. Ошондой эле аталган райондо жайгашкан Турук көмүр кенинде бүгүнкү күнү көмүр казуу иштери дале улантылууда. Актала районунда Турук көмүр кесиминде быйыл 3 фирма иш алып барып атат. Сардар фирмасы, Турук майнинг ишканасы, Кенчстрой ишканасы, Рыскен ишканасы. Азыркы күндө Сардар фирмасы толук көмүр казуу иштерин аяктап, жыйынтыктап кетишти. 10.420 тонна казышты. Турук майнинг ишканасы ноябрдын 3-үндө баштаган, кечээки күнгө 4100 тонна көмүр берди. Кенчстрой ишканасы 6000 тоннанын тегерегинде көмүр берди. Бүгүнкү күндө өзүңүздөр көргөндөй эки ишканада көмүр казуу иштери дале жүрүп жатат. Бир гана нерсе азыр аба ырайынын суукташына байланыштуу бул жерде сайларда тостоп ошол гана көйгөй жаратат, бирок муну күнүгө ошол фирмалар менен сүйлөшүп, спецтехникалар алып барып оңдогонго аракет кылып атабыз. Учурда жогоруда аталган райондун ар бир айылында жеке менчик көмүр кампалар түзүлгөн. Жалпысынан бул кампаларда 1000 тоннанын айланасындагы көмүр отунун кору бар. Андагы кара алтындын 1 тоннасы 2500 сомдун айланасында сатылууда. Көмүр азыр айылда 2,5 сатып атышат, алып келип ушуну сатып атабыз. Анан элдин көмүр алуусу азыр жана азайып калды, солгундап. Көп алуу деле эметкен жок мына. Ма жакшынакай көмүрлөр келип атат. Мурун жакшы өтүп аткан, азыр азайып калды го, элдер көп толук алып калды окшойт, алып бүтүп калды го. Анткени менен айдоочулардын айтымына деңиз деңгээлинен 3000-4000 бийиктикте жайгашкан жолу катал Турук көмүр кенинен көмүр тартуу учурда кыйла эле оорчулук жаратууда. Себеби аба ырайынын суукка тартышы менен көмүр кенге баруучу жолду тоз каптап, көмүр тарткан айдоочуларга кошумча түйшүк жаратууда. Эми аба ырайы азыр уже убактысы жетип калды. Эми бир бусулса эле уже жол татаалдайт. Азыр деле татаалдап калды. Суу тоңуп атат, секиртмек болуп атат. Уже күбүр боло баштады да, муз, суу. Ал эми аталган райондун бюджеттик мекемелери кышка карата көмүр отуну менен толук камсыздалган. Учурда социалдык объектилерде жылуулук берүү үзгүлтүксүз улантылууда. Эсенбек Сталбек уулу, Нурбек Рахманов, жаңылыктар, Актала району. Учурда Нарын облусунун калкы отун суу менен камсыздоо бир катар кыйынчылыктар менен коштолууда. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына эң ириде Кара Кече көмүр бассейниндеги ишканалардын тазалоо жумуштары менен алектенип жаткандыгы жана мында айрым криминалдык элементтердин ээн баштыктары себеп. Мунун кесепетинен айдоочулары 4-5 күндөп кезек күтүүгө аргасыз. Бул кандайдыр бир деңгээлде көмүр баасынын көтөрүлүшүн шарттап, анын 1 тоннасы Нарын шаарында 3500-3700 сомду түзөдү. Бактыга жараша Кара Алтын 120 чакырым алыстыктагы Турук кенинен ташылган алыскы Атбашы районунда жогорудагыдай жагымсыздык байкалбайт. Тескерисинче, бардык көмүр базаларында отундун жетиштүү кору камдалган. Колдогу маалыматтарга таянсак, аталган аймакта жеке менчик секторундагыларга быйылкы кышта 12 000 тонна көмүр керектеле турган болсо, анын 80% ташылып алынган. Ошого жараша баасы туруктуу сакталып, 1 тонна көмүрдү 2800 сомго алса болот. Атайын тиги келген техникалар бар, жеткирип берет, погрузчик иштейт, ар бир үйгө чейин
тартып берүүчү машиналар бар. Негизи калкты мен айтам, ушу азыр күн жылуу кезде бардыгы эл ушул жерден алып алса, камсыз болуп алса, анан мен ойлойм кыштан жеңил чыгабыз. Кара кечеге азыркы күндө муктаж эмеспиз. Анткени азыр бияга жакын кара кечеге качан муктажбыз, кара кечеге качан бул туруктун жол жабылып калган кезде биздин КАМАЗдер эл суроо талап болсо кара кечеге барып тартып келүүгө муктаж. Жаштарга балага салынган инвестиция эч качан текке кетпейт. Ал кези келгенде өзүрүн эселеп берет. Бул тууралуу өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов жаштар менен болгон жолугушуу учурунда айтты. Бүгүн облус аймагындагы демилгелүү активдүү жаштар облус жетекчиси менен жолугушуп, кеңири пикир алышышты. Учурда облус аймагындагы алдыңкы жаштар уюмдары кеңештерге биригишип, өз алдынча каражат таап, билим деңгээлдерин жогорулатышып, ишкер болушууда. Нурзата Мукашева кененирээк айтып берет. Андай бақылап кармак болобу? Мақсат Алмакунов Ат Башы районунда жаштар уюмунун төрагасы. 2017 жылдан бери кичи мекенине жардам кылуу максатында активдүү жаштардын башын бириктирип, мен мекениме кантип жардам берем деген максатта аракет кылып келет. Каарман каражатка такалбаган эле жөн гана жаштар жасай турган иштер көп экендигин белгиледи. Ошол эле учурда жергиликтүү жаштарды спорт менен достошуп, жаман адаттардан оолак болууга чакыруу менен алек. Патриоттук сезим менен, жаштык дем менен дегендей. Ошо менен ошондой иштерди кылабыз. Жанагындай марафондорду уюштурабыз, тияка барып, бияка барып спонсор таап, байгелерин камдап, бирок ошо жаштар тараптан да моюнга алыш керек, кайдыгерлик болуп атат. Ошол эле биз мисалы жакшы иштерди кылып аткан маалда дагы башка жерде жаман иштерди кылып аткан балдар кездешет. Ал эми Актала жаштар уюмунун төрагасы Токто Санат Сапарбеков өзү теңдүү жаш активисттер менен биргеликте бир топ жумуштарды иш жүзүнө ашырып койгон. Алардын негизгилери менен облус башчысын тааныштырып, алдыдагы пландары менен да бөлүштү. Көк Жар Аккый айыл өкмөтүндө ортодогу көпүрө бөлүп турган, суу бөлүп турган 1,5 километр чакырымдагы жарыктандыруу маселесин көтөрүп, көп жерге кайрылдык. Болбостон өзүбүз ушул жергиликтүү жаштар, айылдын жаштары чөнтөктөрүнөн акча чогултушуп, ушул 17 так даана жарыктандыруу чырагын коюп, ал жерге дагы жарыктандыруу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп бердик. Учурда облусубуздагы жаштар эмне менен алек өз эмгек аракеттери менен билим деңгээлдерин жогорулатышып, бирин-бири жетелеп, жаштык дем менен алгылыктуу иштерди аткарып коюшкан. Алып айтканда кайрымдуулук, тазалык акциялары дал ушул жаш жарандарыбыздын тынымсыз аткарып келген жумуштары болсо, дене сак жүрүүнү да колго алышып, бир нече кичи бизнестерди баштап жолго коюп коюшкан. Бул үчүн эл аралык донорлор менен иштешип, каражат маселелеринин да эбин таап алышкан. Ичара бир катар кайрымдуулук уюмдарын түзүшүп, облусубуздун социалдык экономикалык жактан жакшырышына жигердүү салым кошууга далалат жасап келишет. Азыркы күндө жаштар бардыгы билимге умтулуп, кайдыгерликти жоюп, жалкоолукту жоюп, мына өздөрү замандын талабы менен бир бизнес долбоорлорду жазып, өздөрү чакан ишканаларды ачып, андан сырткары билим алып, бизде баягы дилгири окуу курсу бар, лидерлердин билим сапатын жогорулатты. Ошол курстан өтүшүп, азыр мына алды айыл өкмөткө чейин жетип, бизнестерди ачып. Ал эми жаштар иштери жана дене тарбия агенттигинин Нарын аймактык башкармалыгы да жаштар саясатын жакшыртуу аракетинде. Дээрлик демилгеси максат тилеги бар жаштар үчүн кеп кеңештерин берип, негизгиси алдыга карай туура багыт берүү үчүн ар кандай иш чараларын уюштуруу үстүндө. Айтмакчы, башкармалыктын эшиги дээрлик бардык жаштар үчүн ачык. Бир окуу өткөрүп атат, дилгир деп. Уже 4-чү окуусу болуп атат. Ал жерде 30тан бала окуйт. 100дөн ашык бала уже тарбия алышты да, окушту. Ал жерде окууларда ошо мамлекеттик бийлик менен кандай иш алып барыш керек, эл менен кандай иш алып барыш керек, уюмдар менен ошо кандай алып барыш керек, проектлерди кандай жазыш керек, инвестиция кандай тартыш керек деген сыяктуу окуулар бар да. Нарын облусунун бардык аймагынан облус башчысы менен жолугушуу максатында мектеп парламентинин жаштар кеңештери, жаштар бирикмелеринин мүчөлөрү келишкен. Келечек ээлери менен кеңири пикир алмашкан Эмилбек Алымкулов жаштык дем менен жакшы иштерди жасап жаткан жаштарга ыраазычылык билдирип, ар тараптан колдоого даяр экендигин белгиледи. Бир мамлекеттин келечегин көргүбүз келсе, анын жаштарын кара деп айтат экен, туурабы? Эгер келечекте анан мына азыр жаштарга биз канчалык көңүл бурсак, жаштарга кандай инвестиция кылсак,
анда эртеңки биздин мамлекетибиздин келечеги Кудай буюрса жакшы болот деп ишеничте болобуз да. Бул жаштарга берилген, балдарга тартылган инвестиция эч качан мындай күйбөйт да. Бул кайра эки эселеп кайтып келчү нерсе. Ошон үчүн мынакей бул жерде мектептин окуучулары, мектептин лидерлери да турат, студенттер турасыздар, ошол жаштар менен иштеген лидерлер турасыздар. Бардыгы ошол биримдикте жана ынтымакта болушубуз керек. Алдыдагы бир аруу тилектер болот. Анан ошол экини ашырайын десе көп тоскоолдуктар болот да. Анан ошол тоскоолдуктарга биз жардам беришибиз керек. Ошол Облус башчысы менен жолуккан жаштар имарат кеңселерге байланыштуу бир катар көйгөйлөрүн да көтөрүшүп, район, айыл өкмөт башчылары жаштар демилгесин капарга анча албайт экендиктерин да айтып өтүштү. Нурзада Мукашева, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында алыскы айылдарда алгылыктуу иштер аткарылууда. Тактап айтканда Актала районунун Коңорчук айылындагы Насипа Жыргалбекова атындагы орто мектеби быйылкы жылы толук кандуу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, сапаттуу билим берүүгө толук кандуу шарттар түзүлүүдө. Аталган билим уяны оңдоп түзөөгө өкмөттүн түрткү берүүчү грантынын эсебинен 3 миллион сомдун айланасындагы каражат жумшалган. Ага мектептин эшик терезелери жана жылуулук системасы алмаштырылып, ички тышкы оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Ошондой эле жергиликтүү бийликтин жана айыл жаштарынын көмөгү менен аталган билим очоктун тутумуна 1 миллион сомдун айланасындагы каражатка кичи футболдук аянтча курулуп колдонууга берилген. Мурда ушу кышында бизде Нарын облусу Акталардын суук болгону байланыштуу кышында көйгөйлөр көп болчу. Себеби терезелерибиздин баары ачык, эшиктердин баары толук жабылбайт. Кышкысын жылытуу кыйын болчу мектепте. Азыр мына пластик терезелерди жылуулабай калдык. Эшиктин баары бекем жабылып, азыртадан эле жылуулук билине баштады, мектеп жылуу боло баштады. Өлкө келечеги болгон балдардын талаптагыдай өсүп чоңоюшу үчүн аларга ар тараптан көңүл буруу башка маселе экендиги талашсыз. Бул жааттан алганда мектептерде ысык тамактын берилиши менен балдардын сабакка болгон активдүүлүгү байкалган. Андыктан түрдүү витаминдерге бай азыктардын берилишин окуучулар кубануу менен кабыл алышууда. Бул багытта Нарын шаарында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу кийинки сюжетте айтылат. Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинин ашпоозчусу Гүлнара Айдаркулова кесиптештери менен бирге таң эрте балдарга ысык тамак даярдоо менен алек. Анткени биринчи нөмөттө саат 10:30 200 окуучуга тамак даяр болушу керек. Бүгүнкү менюда көрүч шорпо эт менен. Биз эми колдон келишинче балдарга витаминдүү, минерал бар, витаминдүү азыктар менен камсыз кылганга аракеттенип атабыз. Бүгүнкү тамагыбыздын составында эт бар, сабиз, пияз, картошка, көрүч, бизде. 3 сабак бүтөрү менен башталгыч класстын окуучулары тамак ичүүгө шашып келишет. Анткени ар күн сайын түрдүү тамак, таттуу шире аларды күтүп турат. Колдорун жууп, анан тамактанууга ашыгып, бүгүнкү тамактын таттуулугу жөнүндө кеп кылышып, курсактарын тоюлушат. И мне очень нравится еда нашей столовой. Нам дают горячую еду, и она очень вкусная. Мен эртең менен 7-де туруп шашып эле кетип калам. Бияка келип столовойдан тамак ичебиз. Бияктан каша берет, кашанын түрлөрүн берет. Шорпо мага аябай жагат. Мен деген бул тамакты ичкенден кийин чарчабайм, жакшы окуп, мээме развитие берет. Балдар тамактангандан кийинки танаписте эс алып, ойноп, анан сабактарын улантышат. Мугалимдин айтымында тамактануудан соң балдар шайдоот кыймылдап, сабакка катышуусу жакшырганы байкалган. Анан кадимкидей сезилет, балдар өздөрүн активный сезишип, окууга болгон кызыгуусу артып, ошо тамактан кандайдыр бир өздөрүнө энергия алып, анан кийин
сабакка болгон кызыгуусу артып калат. Нарын шаарындагы номер 10 Жапар Чолпонбаев атындагы орто мектебинде жалпы 904 окуучу билим алса, булардын ичинен 402 окуучу башталгыч класстын окуучулары түзөт. Мектепте ысык тамак берүү иштери жолго коюлуп, жергиликтүү бюджеттен жана азык-түлүк АКШ айыл чарба департаменти аркылуу АКШ эли тарабынан каржыланып, керектүү жабдыктар алынып, тамак аш менен камсыздалган. 8 мектептин арасынан типтүү эмес мектептердин арасына кирет. Анан биздин мектепте жалпысынан 904 окуучу окуйт. 0 класстан 11 класска чейин. Тамак ичкен окуучуларыбыз болсо 1-4 класстар ысык тамак менен камсыз болгон. Жабдуулардан тышкары бизге азыркы тапта мезгилинен 4 түрлүү азык-түлүк келет. Бул күрүч, un, суу май, анан буурчак. Bizde mamleketin 10 somu var. Oşa mamleketin 10 somuna özünçe tender bolup dagы bizge et kelip turat, сахар келип турат, жанакындай пияз, сабиз, ушундай азык-түлүк келип турат. Анан биз жалпысынан эсептесек, бир күндө бир окуучубуз 15 сомдун тамагын ичет. Ал эми номер 2 Валерий Чкалов атындагы мектеп гимназиясында бүгүнкү менюдагы берилүүчү тамак буурчак шорпо. Мектептин ашканасында күнүнө жалпы 913 окуучуга ысык тамак даярдалат. Балдар жакшы келип, жакшы ичип атышат. Мурун каш эле болчу да. Анан азыр түрлөп бир айда 4 эми жума болсо 4 башка калькуляция түзүлүп атат балдарга. Анан балдардын мындай тамак ичүүсү аябай жакшы, келип кетүүсү да жакшы. Бул мектеп гимназиясында ысык тамак берүү иштери быйылкы жаңы окуу жылынан тарта толук ишке ашты. Анткени буга чейин жуманын 2 күнү гана өкмөт бөлгөн каражатка тамак берилип келсе, Мерсика тарабынан долбоор ишке ашып, кошумча азыктар берилип, жуманын 5 күнү тамак берилүүдө. Мурун болсо 2 мал ысык тамак берсек, азыр 5 мал 5 күн ысык тамак беребиз. Мына азыркы отурган балдар 913 бала тамак ичет. Бул 1-ден 4 класска жери. Биздин мектепте болсо 2106 бала окуйт. Жаңыдан гана 1 класстын босогосун аттаган бөбөктөргө тамак алдында талап боюнча өздүк гигиенаны сактоо түшүндүрүлүп, кол жууп отуруу, шире куюлуучу идиштерди алып келүү эрежелери түшүндүрүп үйрөтүлгөн. Сабакка күндө келем, тамакка ичем, тамактан кийин столовойго келебиз, тамак ар кайсы тамактарды жейбиз. Ооба. Мама мынтет, күчтүү болсун дейт, тамакты түгөт, дагы жакшы окуйсуң, көп чоңоёсуң. Нарын шаар боюнча учурда жалпы 8 мектеп бар болсо, аларда 550 мугалим эмгектенип, 8840 окуучуга билим тарбия беришүүдө. Булардын ичинен 3613 окуучуну башталгыч класстын окуучулары түзөт. Демек күнүнө шаар боюнча 3500ден ашуун окуучуга ысык тамак даярдалып берилет. Бардык мектептеги балдардын ар бирине өкмөт тарабынан 10 сом бөлүнө турган болсо, айрым мектептерде ата-энелер жана долбоорлор көмөктөш болуп, витаминдерге бай азык-түлүктөр менен камсыздалган. Ушул ысык тамакты камсыз кылууда шаарда ошол негизинен 2 проект иштеп атат азыр. Бул Проондун азык-түлүк программасы боюнча шаарыбызда номер 1 Токтогул орто мектеп иштеп атат. Ал эми калган 7 мектеп бул Америка Кошмо Штаттарынын айыл чарба департаменти Мерсико уюм менен иштешип атат. Акыркы болуп мына ошол шаарыбыздагы номер 9-чу, 10-чу, анан номер 2 мектеп ушул Мерсиконун проектисине киришти. Мына быйылкы жылдан баштап ушул 3 мектепте дагы ысык тамак уюштурулуп, андан сырткары Мерсико баягы өзүнүн талаптарын коет ысык тамак уюштурууда. Биз ошол талаптарды аткаргандан кийин Мерсико бул 3 мектепке тең толук ашканага тийиши болгон жабдуулар менен толук камсыз кылып берди. 5 мектебибиз калат экен, 5 мектептен булар мурун Мерсиконун пилоттук мектептери болчу. Анан баягы проект бүткөндөн кийин булар токтоп калган жок. Бүгүнкү күнү ушул 5 мектепте тең ата-энелердин жардамы менен ысык тамактар уюштурулат. Ата-эне баласы үчүн бир айда 5 сом, кээ бир мектептерде 6 сомдон төлөп атышат да. Ошондо бир айга 100 сом, 120 сом чыгат экен. Адистердин айтымында мектептерде ысык тамактардын берилиши менен балдардын сабакка катышуусу толук болуп, окууга болгон жөндөмдүүлүгү артканы байкалган. Албетте мындай натыйжа аларга берилип жаткан тамак аштардын курамындагы витаминдерге бай болушу дешет. Шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан алдын ала 20 күнгө ылайыкталып менюлар түзүлүп таркатылат. Ошого жараша ашполчулар күнүмдүк тамактарды белендешет. Ушул ысык тамактарды туура уюштуруу максатында бүт шаардын мектептеринде перспективдүү меню түзүлгөн, 20 күндүк менюсу.
түзүлүп ардык мектептерге берилген. Бул ошондо мындай болуп атат да, бир күндө өкмөттөн берилген 10 сом бар, ал эми отеллердики 6 сом болсо 16 сомго. Мексиканыкынан берсе жана уун продуктун баарын эсептегенде алда где-то 500 сом, 6 сом тегерегине чыгат экен. Ошо 16 сомдун деңгээлинде меню түзүлгөн. Бул бир айга ошо 20 күндүк перспектива менюсу, анан ар бир мектеп ошо менюдан өзү тандап тамакты берип турушат. Өлкө келечеги балдар болгондуктан алардын талаптагыдай тамактануусу менен билим алышы башка маселе экендиги талашсыз. Мындан улам бул жаатта өкмөт тийиштүү көңүл бөлүп, долбоорлор менен ата-энелердин көмөктөш болушу жаш муундардын ар тараптан өнүгүүсүнө бөлгөн болууда. Анткени дени сак балдар келечектеги дени сак өлкөнү түзөрү талашсыз. Чапара Садыкказиева, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Быйылкыга жарыяланган аймактарды өнүктүрүү аракетинин чектеринде Нарын облусунун айрым айылындагылар айрым социалдык муктаждыктарын өз күчтөрү жана каражаттары менен чечип алышты. Натыйжада бир катар калктуу пункттар ириетке келтирилгенден тышкары жаңы объектилер дагы пайдаланууга берилди. Кабарчыбыздын назарына илинген төмөндөгү каармандын эмгектери эрдикке тете десек, аша чаппагандык эмес. Бийик тоолор арасындагы мына Миң булагы учурда 280 түтүн эл байырлаган Атбаш районундагы Кара Булуң айылын таза суу менен камсыздоодо. Ошондой эле бул булактын суусу сугат иштерине да пайдаланат. Анткени ушул жерден айылга чейинки 9 чакырым аралыкка суу түтүктөрүн тартып келүү эч кандай адистиги жок электиктер үчүн оңой олтоң боло койгон жок. Айрыкча айрым участкаларындагы бийиктик 15-20 метрге чейин жеткендиктен суу басымынын күчү аларды ашууга жетер жетпеси күмөн жаратып, мунубуз кур бекер убара дегендер да чыгышты. Ушундан уламбы бул жалпы элдик жумуштар 2 жылга созулду. Чочулуу болду. Бирок ушу рисковый эттим да. Биринчи ушу текшерип көрөйүн деп элдерди ишенген жок. Былтыр ноябрга чейин иштедик, ноябрдын аягына чейин иштедик. Декабрда суу тоңуп калып, токтоп калдык. Быйыл апрелдин 1-inde баштаганбыз 2019-чы. Көп эле кыйынчылыктар болду, баардыгы акча маселесине такалат. Кара Булуң айылдык кеңешинин төрагасы Бейшенбек Айыпов деги эле дыңы бузулбаган 5 гектар жерге тажрыйба иретинде арпа айдап, анын сугатына жогорудагы булак суусун пайдаланган. Натыйжасы жаман болбой, ар гектарына 28 центнерден кызыл сузулду. Бул жерге сууну көбөйтүп алсак, бияк жагыбызда 70 гектар жерибиз бар. Ушу 70 гектар жеринде ушундай сугарып алсак, ушу Кара Булуң элинин бизге бюджетин көтөрүп алат элек деген ойдобуз. Ал эми жергиликтүү фермер Бакай Нааматов айылга тартылган таза суунун өз өрөөнүндөгү 9 сарагада чыгарылгандыгына чечекей чеч. Эми анын жана кошуналардын үйлөрүндө ысык да, муздак да суулары бар. Баарынан да бир кездегидей мал сугаруу үчүн 10 чакырым аралыкты басып өтүүнүн эч кандай кажети жок. Баары тең эшик алдында. Аябай эле сонун болду да. Алыстан келген суу болду жериндегинен. Азыр мына мал салыбыздан бери өзүбүз ичип, айылга кирип, үйгө ар бир үйгө кирип сонун болду суулар. Малы аябай сонун болду. Биз эми ичкенге да ташып ичебиз канча жылдан бери. Ана азыр эми үйдүн эшиктин алдынан ичкенге сонун эле болуп калды. Тыйкандын да, малчынын да, үйдө отурганда керегине жараган суу түктөрүн тартууга казынадан бир да тыйын алынбай, ага кеткен 3,5 миллион сом Кара Булуңдардын эсептеринен болду. Ал эми элдик ушул демдигени ар тараптуу колдоого алган Бириккен Улуттар уюмунун азык-түлүк программасы, анда иштешкендерге жалпы суммасы 500 000 сомдук уун жана өсүмдүк май бөлгөн. Чындыгында аталган айылга таза суу тартуу үчүн 35 миллион сомдук долбоор мындан 3 жыл мурун белгиленген. Бирок ал алигиче жүзөгө ашпагандыктан эле минтип өз киндиктерин өздөрү кесип отурушат. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, жаңылыктар, Атбашы району. Касапчы операциясынын жүрүшүндө ок атуучу куралдарды колдонуп жүргөн мал уурдаганга шектөө жарандар кармалды. Мындай маалыматты Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Кочкор райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери жана ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматкерлери менен биргеликте ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө ачылган мал уурлук кылмыш иштери боюнча 5 адамдан турган топ кармалган. Кармалгандардын улуусу 48 жашта болсо, кичүүсү 27 жашта. Кармалган жарандар 8 баш уй уурдап, далил зат катары 4 баш уй алынган жана 8 жылкы алынган.
Mitsubishi Galant үлгүсүндөгү автоунаасы жана Mercedes Sprinter автоунаасы менен жүргөн жерлеринен кармалып, автоунааларды кароо жүргүзүлгөн учурда ок атуучу куралдар алынган. Азыркы учурда аталган факт боюнча бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бүгүнкү күндүн окуялары мына ушулар болду. Кайрадан эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.